Өкмөттүн жаңы курамы бекитилип, 16 министрдин 9-у жаңыланды. 1 вице-премьер калтырылып, 3-өсү жойулду. Бир топ мамлекеттик органдар жана агенттиктер биригип оптималдаштырылды. Гүлмира Абдуралиева 1972 жылы 29 мартта Чүй облусуна караштуу Кемин районунун жаңы Алыш айылында туулган. Билими 1996 жылы Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технология жана тигүү буюмдарын конструкциялоо адистигин аяктаган. Эмгек жолу 1989-1991 жылы Кемин тиричилик комбинатында тикмечи болуп баштап, 2010 жылдан тарта транспорт жана коммуникация министрлигиндеги мамлекеттик жөнгө салуу жана коопсуздук башкармалыгында начальниктин орун басары болуп иштеген. Андан бери транспорт жана жолдор министрлигинде иштеп келет. Өкмөттүн жаңы курамына транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри катары кирди. Улукбек Карымшаков 1963 жылы 22 январда Ош облусуна караштуу Каракулжа районунда туулган. Билими 1981 жылы Фрунзе финанс-экономикалык техникумун бүтүргөн. 1989 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Эмгек жолу 1981-1982 жылы Ош облусунун Совет райондук статистика бөлүмү улук экономист болуу менен баштап, бүгүнкү күнгө чейин ушул багытта эмгектенип келет. 2015 жылдан 2021 жылдын февраль айына чейин каржы министринин орун басары. Учурда өкмөттүн жаңы курамына каржы жана экономика министри катары кирди. Ал вице-премьердин да милдетин аткарат. Ажикеев Бообек Эргешевич 1965 жылы Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаке айылында туулган. Эки жогорку билими бар. Бири инженер куруучу, экинчиси бухгалтердик эсеп жана аудит. Эмгек жолу 1988-1994 жылы Ош агропромстрой бирикмесинде инженер начальник болгон. 2015-2017 жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин курулуш департаментинин жетекчиси болуп турган. Буга чейинки убакта ар түркүн кызматтарда иштеп, көбүнчө курулуш багытында эмгектенген. 2020 жылдын 14 октябрынан бери өзгөчө кырдаалдар министри. Буга чейин Улукбек Марипов министрлер кабинетинин тизмесин жогорку кеңешке сунуштаган, бирок көпчүлүгү эл өкүлдөрүнүн купулуна толгон жок. Чынын айтыш керек, коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт. Айтыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган, энергетикада бул Восток Электрод иштеген, Север Электрод иштеген, энергетикада заң болгон, министр болгон, эч натыйжа бербей холдингтап келип 5 жыл эксперимент кылды. Министрликтерден Тилек Токтогазиев, Элвира Сурабалдиева, Нуржигит Кадырбеков жана башкалар алынып, тизмеге кирген жок. Муну премьер-министр Улукбек Марипов тажрыйбанын жетишсиздиги деп баалады. Эми бул жерде айтып атпайм, ар тараптуу сунуштар эске алынды. Ошонун негизинде биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдүү карашыбыз керек да, эми мындай принципти ачык эле айтайын. Жаңы курамдагы көпчүлүк министрлердин билими жана эмгек жолу менен сунушталган министрликке туура келбеген жагдайлардагы орун алууда. Андыктан кесиби келер кызматына дал келбеген аткаминерлерди калк анчейин кабыл алгысы жок. Ошол кадрларга ошол жерлерге айылдардан, райондордон, областтардан апарыш керек кадрларды. Эмне үчүн райондордо, областтарда ошолорго таптуу кадрлар жок бул. Туура көрсөтүп, туура баса белгилеп атат. Азыр кадр тандаганда өтө кылдат болуш керек. Этият болуш керек, так болуш керек. Булардын бүт ийне изибине чейин сураштырыш керек да, кайсы жерде иштеген, эмне болгон, тиги бу деп атпайбы? Буларды сынак менен өткөзүп алып туруп, анан жогорку кеңешке киргизиш керек болчу. Булар эми иш билгеби, билге эмеспи, буларды ким контрол кылат эми? Өлкөдөгү саны бар, сапаты жок 48 органдардын саны 16га кыскарган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.